Салам достор, сиздер менен окутул. Биздин бүгүнкү темабыз англисче саламдашуу. Англис тилинде кыргыз тилиндегидей адамдарга кайрылуу сылык же сылык эмес болуп бөлүнбөйт. Анткени англис тилинде жалгыз гана сылык кайрылуу бар. Анын ордуна кайрылуу сөздөрү формалдуу жана формалдуу эмес болуп бөлүнөт. Формалдуу сөздөр бул сизден чогуу иштеген адамдар үчүн же болбосо жаңы таанышкан адамдар үчүн колдонулган сөздөр. Формалдуу эмес болсо сиздин үй бүлөңүз үчүн жана досторуңуз үчүн. Эми сабагыбызды сиздин үй бүлөңүз же болбосо досторуңуз үчүн колдонгон сөздөр менен баштайлы. Эң эле жөнөкөй саламдашуу. Hi, салам. What's up? Кандай? How are you doing? Иштериң кандай? Бул суроону берип жатканда сиз башка бирөөдөн анын жөн эле кандай деп сурабастан анын акыбалын сурап жаткан болосуз. Деталдуураак жооп күтөсүз. Анын ден соолугу кандай, иштери кандай? Тааныш эмес адамдар үчүн болсо, же болбосо жумуш орнундагы адамдар үчүн болсо, мындай сөздөрдү колдоносуз. Hello, саламатсызбы? Good morning, кутман таң. Good afternoon, кутман күн. Good evening, кутман кеч. How are you? Кандайсыз? Акыбалыңызды сураган сөздөргө жооп берүү үчүн кийинки сөздөрдү колдоносуз. Fine, же болбосо good. Бул жакшы дегенди билдирет. Great, эң сонун. Not very well, анча эмес. Thanks, рахмат. What about you? Өзүңчү? Же болбосо өзүңүзчү? Коштошуп жатканда болсо, бул сөздөрдү колдоносуз. Goodbye, же болбосо жөн эле bye. Бул жакшы кал дегенди билдирет. See you next time. Кийинки жолу көрүшкөнчө. See you. Көрүшкөнчө. Ушун менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.